Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Doğru Ünü programmasынын кезектеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программабызда биз ушул эмгек ардагери, Карый Аксакал 95 жаштагы Түп районундагы Кеңсүү айылынын тургуну Турсунов Шорго Аксакалды атайын биз мейманга чакырган элек. Куш келипсиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Кеңсүү айылында чындыгында не деген залкалдар чыкпаган. Белгилүү инсандар Кусейин Карасаев, Зияш Бектенов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Аман Сасбаев өңдөнгөн улуу залкалардын бардыгы тең мына чыгып, ошол мезгилдерде эле өзүнүн убагында эле учурунда эле Кеңсүү айылын дүңгүрөтүп, айаламга тааныткан инсандар болгон. Мына алардын биринде катарында келаткан мынакей Турсун атабыз да мына бүгүн 95 жашта. Бул атабыз дагы ошол айылда эмгек өтөп, элге кызмат сиңирип дегендей, бүгүн ардактуу аксакалдардын бири. Анан эми Турсун ата, мынакей биз жогоруда сөз кылалы дедик, ушул Doğru Ünü программасында сиздердин айылдан чыккан белгилүү жазуучу Аңгеменин атасы аталган Аман Сасбаев бар эле. Мына көзү өтүп кеткенде 10 жылдын жүзү болду. Бул 2015-жылы ушул июнда кайтыш болду эле, июн айында. Мезгилсиз кырсыктан. Мына быйыл эми 10 жыл болуп атат, андан бери өткөнүнө көзүнө. Бирок ошондой болсо дагы Аман абанын не деген эмгектери калбады. Артына жазган китептери калды дегендей. Анан эми мен айтайын дегеним эме сиз ошол Аман абадан чогуу жүрүп, Аман абамен бирге үйүнө жатып окупсуз ошо мезгилдерде. Ошол жөнүндө эскере кетсеңиз. Бул киши өзүнүн туулган жылдарын ары кандай айтат? Мен 1928-жылы деп жазып жүрөт дейт документтөрдө, кагазда. Ал эми өзүнө айтып барганда мен дайыма эле аңгемелешип, мындай маектешип калар элем. Ушу мен 1926-жылы болушум керек деп. Ошо божомол туура ошол жөнүндө айтсаңыз. Ушул 1926-жылы туулганы чындык. Аны билген себебим ошол кишинин менен чогуу турулган тең туштары да. Тең туштары мен баланча тилөнчө менин тең туштарым болчу деп айтып жүрчү да. Ошондуктан мен жакшы билем. Себеби үйүнө жатып окуп, мен Амандын атасы Имаш бизге жезде болот. Өгөй атасы ал. Саспа өз атасы. Саспа Аксакал жездебиз каза болгондо, ошо Саспа каза болгондо, анан кыргыздын салты боюнча ал жесирин кетирбей өзүлөрүнүн тукумдарын алып берчү экен. Ошондо никелеп койгон. Никелеп койгон экен да. Тиги Жүрсүнбү эжеси Аман эркек. Ушул эки бала калып атат Саспадан. Анан ийниси Имаш, Мергенбаев Имаш дегенге алып берип атат. Булардын уруусу Кургак болот. А Кургак кичине уруусу, чоң уруусу Саяк. Тиги атактуу Түгөлбай Сыдыкбековдун уруулары. Кургак болуп эсептелет. Кургак болуп эсептелинет. Эми Аман аба менен сиз өзүңүз эле чогуу бир айда жүрдүңүздөр дегендей. Анан эми үзөңдөш болдуңуздар. Анан эми сизден бир 2 жаш, же 3 жаш айырма бар экен улуулук боюнча. 26-жылы болгондо 5 жаш болот. 5 жаш болот. Ошо 5 жаш айырмасы бар. Анан эми бул ошол мезгилдерде көп азап тозокторду көрдүңүздөр да. Мына ошол мезгилдерде эми айтыш керек, ал убакта баягы колхоздоштуруу, совхоздоштуруу деген менен бир оор мезгилде башталганда. Анан ошол мезгилдерде мынакей өзүңүздөр 16-жылы Аман аба айтканча Үркүнгө барып келдим деп. Бул жагын билесизби кандай экен, ошол жөнүндө айтсаңыз? Аны биле албайм. 16-жылды биле албайм. Үркүнгө барып келген айтат да киши, өзүнүн барып келген, катышкан жакта жүргөндө. Анан азап тозоктор тарткан. Ал киши Кытайда болуп калды да көпчүлүгүндө. Анан мугалим да болуш деп окшойт ал киши, ошол мезгилде. Ошол жөнүндө эскертсеңиз. Бул 1944-жылы менин атам жаңкы генерал-лейтенант Исқақбек, генерал-майор Далелхан деген казак, ушулар болуп Түркүстан деген убактылуу өкмөт курулган 6-7 жылга. Бул Кытай коммунисттик партиясы келелек кезде. Биякта Орус-Герман согушу болуп аткан кез, бүтө элек кези. Анан ошо 44-жылы жанакы генерал-лейтенант Исқақбектин армиясына менин атам Амиржан аскерге чакырылат. Наемный армия, жалдама армия болуп. Аган неме төлөйт экен, акы төлөйт экен. Продукты анан бир азыр акча төлөйт го ушундай. Ошолорду берип
Менин иним бар болчу. Менин атым Турсун, инимдин аты Турсуналы. Экөөбүздү алып барып, кичирээк шаар, уездин борбору, Кызыл Күрөө, Текес Кызыл Күрөө деген шаар. Кийин келип иштедим аяққа. Анан ошо шаарда турган жанакы Имаш жездебиздин үйүнө бизди алып барып койду. Анан ошол кезден баштап билем мен Аманованы. Чогуу жашап калдыңыздар. Бир үйгө чогуу жашап атпайбызбы? Жүрсүн эже, Амандын эжеси. Анан Аман. Эки эле баласы бар. Биз эки кичинекей бала барып ал үйгө жатып окуп калдык. Жанакы атамдын берген немесин, каражатынын негизинде. Анан ошондо 26-жылы туулгам деп өзү айтып жүрчү. Жанагы а жерде жанакындай азыркыдай бул жердегидей тиги төрөлөр менен тиги кагаздар, тиги бул документтер жок. Айылда жашайбыз. Ал сельсовет деген эмени көрбөйсүң. Башка бир чоңураак айылдарда болсо боло элек, аталарыбыз атчан барып келет. Биз билбейбиз такыр. Ушундай мезгил болгон. Анан 26-жыл деген туура болуп атат. 5 жаш улуу экен. Мен барып ошолордун үйүнө жатып окуганда Аманова гимназияны бүтүп келип, Кулжадагы Иле облусунун Кулжа шаарында гимназия болгон. Ошону эжеси экөө барып бүтүп келип, сабаттуу экен. Сабаттуу киши а жерде такыр таба албайт. Ошол кезде да анан кийин милиция тиги жерде казак, кыргыз, уйгурлар сакчы деп коет. Ошондо лейтенант болуп 2 жылдыз менен иштеп атыптыр. Офицер болуп. Андан кийин бир 2 жылдан кийин тиги жанкы Чыгыш Түркүстан деген мамлекет курулганда убактылуу. Ошонун редакциясына барып кабарчы болуп иштеп калды. Гезитте. Гезитте. Казак, уйгур казак тилинде гана. Кыргызча жок. Бөлүм асыл кичинекей мамлекетте убактылуу болгон. Анан а жерде иштеп 1-2 жыл иштеген окшойт. Мен жанакы Текес Кызыл Күрөө деген уездин борборунан 7-классты отличник болуп окуп бүтүп, аттестатым менен Кулжа шаарындагы жанагы Амандар окуган, Аман окуган гимназияга барып кирдим. 8-класска. Анан а жерде Аман Саспаев мугалим болуп калыптыр. Жанакы редакциядан бошоп барып жакка алыптыр да. Сабаттуу киши табылбайт деп айтып атпайбызбы? Анан тиги а жердин чоң окуу жайы ошол экен ошол кездеги. Анан а жерде Өскөнбаев Султан, анан Көрпөнүн кызайы деген кызай мугалим. Буяққа келип, көчөдө жүрүп акыркы өмүрүн ушул жактан өткөздү. Ошолор мугалим экен. Өскөнбаев Султан директор гимназия. Ким? Аманова мугалим болчу. Аманова мугалим. Анан канча жыл окудуңуз ачыда сиз? 48-жылы 1 жыл окуп калдым. 1 жылдык беле? 49-жылы. Жок, 1 жылдык эмес. Кийинки жылы 50-жылы келип жагыдан окуп атсак 15 күндөн кийин окуу башталгандан кийин. Үрүмчү Синжан провинциясынын борбору Үрүмчү шаары. Ошондо жа коммунисттик партия 1949-жылы келип дүйнөгө жарыялабадыбы? Кытай народный республикасы деп. Ошолор 1 жылдан кийин тиги жерде университетти ачып атыптыр. Шинжаң улуттар университети деп. Кытайчасы Шинжаң Минзу Шоян деп коет. Албатта Гоминдан тегинде болгон да. Тиги ошого чейин жанакы бийликке кул атабыз деп каршы чыккандар. Аманов ошол мезгилде ошол жанакы Шашкеде Кара Тумадан кити бар эмеспи? Мен ошондо жазып калды да ошол. Туура. Анда ошондо жанакы Чыгыш Түркүстан деген 6 жыл 7 жыл өмүр сүргөн өкмөт убактылуу турган болчу.
Ошол мезгилден анан 49-жылга келип атпайбызбы? 49-жылы Кытай Компартиясы жеңип, эски Гоминдан өкмөтүн тетиге Тайванга кубалап ийген. Анан кийин 1 жылдан кийин жаңкыртып Үрүмчүдөн улуттарды көтөрөбүз деп уйгур, казак, кыргыз тилинде университетти ачып атпайбы? Анан ошол жерге бизди 350дөн ашык баланы гимназиянын окуучуларын тияк алып барып эле түз эле экзамен алып аны тандап отурганга ошо 8-9, 10 класста окуган мектеп жок ошо Синьцзян провинциясында. Болгон мектеп Үрүмчүдө, Кулжада, Кашкарда гана экен. Башка жерлерде жок. Башка дагы бир топ шаарлары бар да. Анан бизди алып барып эле Үрүмчүгө жеткенде ошо университетке койду, жатаканасына бөлдү. Анан өз кесибиңерди тандап бөлүнгүлө деди. Факультеттерге бөлдү. Физмат, химия, тил адабият, тарых, география эле факультеттери бар экен. Анан бир эле факультет зоовет экен. Зооветеринарный. Айыл чарбасы боюнча. Айыл чарбасы боюнча. Анан бөлүнүп кирдик. Мен өз ыктыярым менен жанымда бир кыргыз бала бар эле, чырактык. Ошол экөөбүз Бейшембиев Мукаммеджан деген. Ошол экөөбүз зооветеринарга кирдик. Анан кийин 1950-жылы барганбыз, 1953-жылы бүтүп мен кайра Текес шаарына келип, мал доктурканада зам начальник болуп иштеп калдым. Анан Аман агай биз кеткенден кийин тиги неме гимназия бош калган, өңдөнүп калды да. 350 баланы алып кеткенден кийин анан кийинки эле келгендер болбосо, алар менен мугалим болуп иштедиби, иштебедиби, муну жакшы биле албайм. Биз кетип калдык Үрүмчүгө. Университетке кирип кеттик, окуп кеттик. А кишини 51-жылбы, 52-жылбы Пекинге ошондой сабаттуу кишилерди чакырып алып барып окууга киргизиптир. Өзүнө эскеришинде да айтып калсын Аманова, маектешкенде. Мен ошону менен алар менен тереңде деп айта турбайбы? Кытайдын аркы тереңде деп коет экен. Пекин каратканда алыска терең деп. Ички Кытай. Ички Кытай. Ошо жака анан ошо Пекин шаарына барып окуп калдым эле деп, билим алдым деп. Анан демек аякта барса тереңге деп Пекинден барып окуп билим алган экен да бул киши. Анан бул кишилер Кытай тилин жакшы билер эле, уйгур тилин жакшы билер эле. Сүйлөгөндө да уйгурча жазган ырлары да бар, айткандар маселе да. Туптуура. Анан эми сиз үйүндө жашап калгандан кийин ушул Аманованын чыгарма жазып аткандарында мындай көрдүңүзбү дегеним го. Ошол убактарда газеталарга чыгып жүрдү да. Газеталарга чыгып жүрдү, окуп жүрдүк. Ырлар жазчу. Макалалар, жөн макалаларды жазчу. Анан макалаларына гонорар алчу, жакшы акча чыкчу. Кубанып калар элек. Турмуш тарыраак жактан качып барганбыз. Эчтеке жок. Ошол кыйынчылыктардын баарын ошол киши да өткүздү, мен да өткүздүм. Ал иш айтып калар эле, мен бир атым бар эле, анан мылтыгым бар эле депчи. Туура. Кээде анан кийин баягы бош убактыларында баягы талаалап кетип, Тоо жакын болчу, ошого барчу. тоолорго барып. Тооски аркар бар. Аны да айта кетсем болобу? Болду, айтыңыз. Менин атам жанакы көз катар мерген болчу да. Саспа Амиржан Мустали. Могу эле президенттин атасынын атасы. Ушулар айылда мерген экен. Анан менин атам ошо мергенчилигин ошо уланта бериптир. Жанакы Аманын үйүнө барганда мылтыгы менен, аты менен дагы бир ат тапкан окшойт, табат да. Барып аркар атып алыптыр. Менин атам атыптыр. Анын башын канжыгага байласа жөн эле момундай салаңдайт дейт. Мүйүзү чоң болот да аркадын, билесиз да, момундай жөн эле. Ошону ыргылып жазыптыр аябай. Ушундай Амиржан тайкем аткан тиги аркан анан тигиндей мындай деп келиштирип жазыптыр да. Ошол ырларын окугам мен. Аманованын. Жанакы жазуучулук
мүмкүнчүлүгү способносту бар экенин ошондон билдим да. Жөндөмү бар экен. Жөндөмү бар адам экенин. Эми ошол Аманова менен сиздер кайсы убакта келип калдыңыздар буяка? Канчанчы жылдары? Анан жана башынан ыраак айтайын. Ал Үрүмчүдөн тиги Пекинден окуп бүтүп 4 жыл окудубу, 5 жыл окудубу жакшы биле албайм. Ай окууну бүтүп, анан жанакы Шинжаң редакциясына келип атат. Ошонун кыргыз бөлүмүнө кириптир. Себеби Кашкарда бир облус кыргыз бар да. Көктеректе бу түндүк Тянь-Шань жагында тиги Текес уездинде Көктерек автономный району бар. Ошолорду бириктирип анан кыргыз өзүнчө бир бөлүм ачыптыр да дагы ошо бөлүмдө иштеп калып атат. Кыргыз бөлүмүндө редакциянын. Анан ал жерден Улутчул деген бир күмөн туулуп, Аманованы эмгек менен түзөтүү, оңдоо деген бир саясий куугунтуга окшогон шылтоо менен айылга кара жумушка жиберет. Ороо оруп, чөп чаап кадимки эле жумуш кылганга. Анын жанына дагы кишилер бар экен, ошолордун арасында тыңчы болгон окшойт. А кишинин айтуусуна караганда. Анан 2 жылдайбы, 1 жылдайбы, 1 жылдан ашы керек, 2 жылга жакын ошондой иштейт дагы. Далил жок. Мойнуна сала турганчы, мындай тигиндей деген. Тыңчы койгон кишилер деле эчтеке жыйынтык чыгара алган эмес окшойт. Ошону менен акталып, жумушка кайтып келип иште деп сунушта кылган эмес окшойт. Анан Аманова өзүнүн оюнда бул өкмөт менен иштешүү болбой калды деген жыйынтык чыгарып, кайра Текеске келет. Кыргыз районуна. Ал жерде жанакы өгөй атасы Мергенбаев Имаш бар да. Жанакы Аманованын энеси биздин эжебиз каза болгондон кийин, ал киши жаш киши экен, Имаш Мергенбаев. Кыргыз районуна келип, үйлөнүп, ал жерден 3-4 балалы болот ал киши. Анан 1944-жылдарда бул Советтен качып барган эмигранттардын баарын паспортташтырган экен. Ошол паспорт ошо Имаш, Аман Имаш, Мергенбаев Имаштын сакталып жүргөн экен. Атасында. Анан бул киши өзүнүн эле семьясы болуп калып атат, только өгөй атасы гана. Андай эмес, даже күйөөгө бербеген кызын бала чакасы менен кошуп алып, жаңкылдып, ошол паспортко бириктирип, эптеп эле тууганчылыгы болсо, действительно ушул жактан качып барган чын болсо, ошолордун баарын Кулжада посольство бар. Ошолор аркылуу Текес шаарында филиалы бар анын. Тынтаев Кылыч деген киши буяктан окуп барган экен, орусча билген. Мындай жазган. Мындай да жазат, мындай кирилл алфавитасы менен да жазат. Арабча да жазат. Арабча жазат. Аякта мугалим болуп жүргөн киши. Тынтаев Кылыч деген. Тынтаев Бажалкөзү деген могу Тогузбайлардын түбүрөөнүндө айылы бар. Кийин жоюп салды, анан кийин берки тасмага которулуп калды ал айыл. Анан ошол киши тиги Текестеги бүтүндү кыргыздардын жанакы бияктан баргандардын баарын тизмесин алып атат дагы, Кулжага алып барып берип, отчет берип атат. Анан ошентип киши топтоп бияка ошол кезде неме чыккан, Хрущев бийликке келип, освоение целинных и залежных земель деген чоң ураан менен Казакстандын 7-8 облусунан жерге элдерди чакырып аткан да. Өздөштөр боюнча. Өз ыктыяры менен барса, жол кире, тиги бу расходтун баарын өкмөт төлөйт. Барган жеринде колхоз совхозу дагы 100 сом тапса 200 сом кылып ашык жазып берет. Анан үй бүлөнүн башчысына $10,000, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө $1000 подъемный сумма деп акча берет.
Ошолордун баарын билип алып мен 1955-жылы да мурдараак 54-жылы жазылып койдум, 54-жылдын аягында. 5-6 айга жетпей эле анан кийин бизге очередь келип 1955-жылы 25-майда бул Советтер Союзуна өтүп кеттик. Анан биз кеткенден кийин жанагы Аман Саспаевди жаңкыртып саясий куугунтук кылып, анан кайра ордуна жумушка сунуш кылганын кылбаганын биле албайм ушуну. Аман-Абанын өз оозунан укпаптырмын. Мен ошо куугунтукта жүргөндө ал кишинин жазган, анан өзүнүн да айткан эскериши бар менде. Ошону айтыңыз. Шахтада иштедим деп калчу. Шахтада көмүр чыгарат го. Шахтада. Шахтада иштеп көрбөгөн азабым калган жок деп. Ооба. Жакы бул күрүш плантациясына да барып иштептир, аны угуп калгам мен. Ошондой оор сыноодон өтүп анан жаңкы акталыптыр да кыскасы. Ошо туура. Саясий куугунтуктан. Анан ал Кытай өкмөтүнө келечеги болбойт экен деп точка коюп, Көктөрөктөгү Кыргыз автономный районуна келип, Көктөрөктүн суусу, чоң суу текесин суусуна куят. Чоң токой бар, ошонун токойго келип бир балчелектин үйү бар го, балчелек кармаган челекчилердин. Ошо жерге жашаптыр. 1 жылбы, 2 жылбы ушундай. Анан жакы Имаш атасына жазылып, Кулжа шаарына барып, посольстводан тизмеден өтүп, печать бастырып, буяка кете турган болуп анан кийин 1962-жылы буяка көчүп келип атат. Түбү район Кең Суу айылына келет. Кең Суу айылына. Ошол эле жылы ошо жанакы президенттин атасы Нуркожо менден 2 жаш кичүү болчу. Алар да ошол жылы келип атат. 62-жылы. 62-жылы. Дагы бир көп кишилер келип атат. Целый группада чоң. Ошондо чыгарган экен да Кытайдан бияка, оодарган экен Кыргызстанга. Анан буяка келгенден кийин тиги Хусейин Карасаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Зияш Бектенов ушулар тиги агартуу министерствосу менен, Илимдер академиясы менен, анан университеттин, Кыргыз университетинин да иштейт да булардын 2-чөө. Ушулар болуп кеңешип, булар тиги Москвадан уруксат алыптыр да. 2 жыл окуганга. Москвадагы Горький атындагы литературный институттан барып 2 жыл бул окуп келип атат. Аман-Аба. Орусча тилде билет. Бул кишиге пайдалуу болуп атат да. Орусча тил билет, анан кийин мындай повышение квалификация болуп атат да. Илимин жогорулат. Анан келип бул Тынчстанов атындагы университетке мугалим болуп кирет. Анан булардын коллективи менен сүйлөшүп, Кытай тили боюнча декан уюштурушат. Анда дагы баягы эле Аман да кытайча билген. Анан деканда болуп, мугалимде болуп, анан бул жерде иштеп калат. Бул кишинин чоң эмгеги бар да. Кытай Кыргыз сөздүгү деген сөздүк түздү. Ооба. Мына эми ал сөздүк деген мынакей эмнеген миң деген Түбөлүк байлыктар. байлык анан кийин сөздөр калды да негизиненчи. Анан бирок бир гана бир мындай аянычтуу жери бар да, ушул Абанын эмгеги көп бааланбай калды. Туура айтасыз. Абдан туура. Мен да ушуну көкөйүмө сактап жүрөм да, атаңын курай, ушу кишинин эмне деген эмгеги ачыкка чыкпай калабы, ошол бойдон кала береби деп күмөндөнүп жүргөм, кайгырып жүргөм. Туура. Мына Аман-Абанын артына калтырган эмгектери, Амандын аңгемелери деле мынакей сиз айтып атасыз, 1962-жылы Кытайдан келгенден кийин ал жазуучулук өнөрү дагы биякта дагы аздектеп жазды да, иштеди. Анан ал убакта агасы эми Түгөлбай Сыдыкбеков, ал убакта атагы чыгып барган улуу жазуучулардын бири эле, анан кийин ошол Аман-Абанын жана Ала тоо деген журналдарга аңгемелерин байма-бай чыгарып турган. Колдоп турган мындай айткандачы. Ал өзү киши айтчу, мен Кытайдан Кең Сууга келгенде биринчи тракторчу болдум деп. Ооба, трактор. Трактор айдадым мен деп. Мен да ошондой болгом. Дың жерге барганда дегенде ушу техниканы билейин деп тракторга ошо трактор айдап, ошого жардамчы болуп иштегем 1-2 ай. Андан кийин өзгөчүмө сен мал доктуру экенсиң, өзгөчүң боюнча иште деп мага мал доктурлук кесип берген.
Дың жерден малда отырып алып иштедим. Жакшы болду. Анан кийин аяктан келип тиги ийним экөөбүздү армияга айдап жибере турган болгондо анда 3 жыл болчу. 3 жыл аякта жүрүп келгенче андан көрө буякта окуп алайын деп военкоматтан катталбай буякка батыраак көчүп келип алып, анан жанакы селхоз институтка кирип 5 жыл окуп чыкканым ошол. 3 жыл армияда жүргөнчө 3 жыл буяктан 3-нчү курска окуп алам, ар жагында 2 жылды кошуп койсом диплом алат экем деп анан бул селхоз институтун ветеринарный факультетин 1958 жылы кирип 1960 жылы бүтүп чыктым. Диплом алып. Жогорку билимди болгон экенсиң. Буякта. Орусча экзамен берип кирдим. Орусча диплом защита кылдым. Жакшы эке. Аманованын чыгармаларынан окудуңузбу өзүңүз китептерин? Китептеринен жакшы окуй албай калдым, чынын айтыш керек. Мына мурда Союз убагында эле китептер чыгып жүрдү эми. Татым туз деген китеби чыгып жүрдү. Парторг деген романы чыгып жүрдү. Парторгун чала эле окуп калдым. Мына ошондой китептер бар эле ал кишинчи. Эми ал кишиники Амандын аңгемелери деп, аңгемелери жанакы Татым туз деген аңгемеси бар эле, мисалы жакшынакай жазылган. Ширенке деген аңгемелери бар эле. Анан эми Аманованын аңгемелери өтө азыр кыргыз адабиятында андай аңгемечи жок Аманова жазганчы. Чын айтыш керек. Өзүнчө оригинал турбайбы? Өзүнчө оригинал. Туура. Жазган өзүнчө баягы өзүнүн үнү бар, өзүнүн калеми бар дегендей. Өзүнө таандык эмелери бар да, мунун иштириктери бар. Анан эми Аманованы жанакы мындай кээде байма-бай эми баягы эстеп калабыз. Китептери анда-санда баягы кайра басылып чыгып атат. Бирок мен жогоруда айтып кеттим мен бул кишиге көп эмгектери бааланбай. Мисалы үчүн биз тараптан да бааланган жок. Кытай тарапка дагы жанакы Кытай Кыргыз-Кытай сөзүн бербей түзбөдүбү? Ана Пекинге берди. Пекинден кат киргенде мага көрсөткөн, мен окугам. Дагы ал эми 550 миңдей сөздүк экен. Дагы ошого дагы бир сөз кошсоң, дагы бир 50 миңдей сөз кошкун депчи. Аманова ошондой ишти мына көңүл айнып калган экен. Аны ушул эмгекти баалабагандан кийин аякта эле мага баары бир экен да дегендей бир ойго келди окшойт. Анан кийин иштеген жок ал. Жөнүндө жаман мнениеде калганда, туура эмес мнениеде. Анан иштеген жок ал киши, толтурган. Аягына чейин жазган жок дейм. Анан алар ойлоду окшойт, дагы бир 50 миң сөз түзсө китепке кошумча. Анан тияктан бир эл аралык дегенби балким профессор деген наам берип ушундай кылабыз деген ниетте болушкан. Ал кагаз азыр эле үйүндө сакталыш керек, ал иштиги. Турса керек. Мага көрсөтүп, ал эми кытайча жазылган экен. Мага окуп берген ошонусун. Амана үйүнө апарып. Мына кат келди. Кытай кыргыз сөздүгүндө Турганбек. Мага ушундай дагы сөз кошуп жаздым деп атат. Бул сөздүктү түзүш бале. Ооба. Өтө көп машакаттуу иш. Жылбай үстөлдө саз отуруп, анан сөздүктү жазып түзүш керек деп ошондой айткан жерлер бар. Туура, мен сөздүк түзүп аткан жерлерден үйүнө барганда ушу полдо чачылган кагаздар потолокко чейин илинип болчу. Дуалдардын баарына тең илип коюп, ар бир карточка менен түзөт экен сөздүктү жазганда. Ар бир сөздү карап изилдеп, эмне деген түйшүк менен отурду ошондо. Ошондо өзүнүн айткан сөзү бар. Мына мен ушул сөздүктү түзүш үчүн дейт. Ушул жанакы Кытай кыргыз сөздүн 8 жыл наар албай, суу ичип, көк чай, суу ичип отуруп эле жаздым деп, иштедим деп. Жылган жокмун эч жака депчи. Саз отуруп жаздым деп. Анан эмгек эмгек. Аябай чоң эмгек. Бааланбай калды дегеним ушул. Туура. Анан кийинки чыгармалар деле бар, баягы жок дегенде мына кыргыз эл жазуучусу деген наамды берип койсо болмок ушул учурда. Албай кетти. Керек болсо кыргыз эл баатыр деген наамга деле ылайыктуу киши негизи. Татыктуу киши. Татыктуу. Мындай киши табылбайт да. Кайра төрөлөбү жок, эч ким билбейт аны. Бир гана Аманованын мүнөзүн билем, ушул ушунчалык токто. Мүнөзү мындай жоош, өңдөнгөн, анан ашыкча сөз сүйлөбөгөн. Бирөө менен урушуп талашкан билбеген. Жок. Анан мен менен мына бизде чогобай жазуулар союзунун мүчөлөрү чогуу жүрүп калдык буякта. Кез-кезде байма-бай кезип элек да, чогулуштарда, жөн жайда, аны үйүнө чакырып калар эле, келип калар эле биздин үйгө дегендей. Ушундай мезгилдерде анан мен ошо абаны көп байкадым. Ушундай жакшы, таза, айкөл, аябаган ушундай жан дүйнөсү өтө баягы бай чыгармачылыкка. Ойлору дагы бийик, ушундай сезимтал адам эле да. Бирөөнө жамандык кылайын деп, кылчалык жаман кылайын деген ой жок болчу бул иште. Ушундай таза жашап, таза өмүрдү өткөрдүм. Ошого үчүн айтсаңыз. Туура. Мен үйүндө жатып окудум деп атпаймынбы? 5 жыл. Бир да жолу Момунтуп мага жаман сөз айткан жок. Айтпайт бул иши. Өзүм да жакшы окуучумун. Конспектлеримди, окуумду текшерет дагы, давай.
ушундан жазба. Акыркы киши болосуң деп гана койчу. Ушундай абдан токтоо киши эле. Бул кишинин айтканы мага жөн эле абдан жөн эле Курандай эле керек экен деп гана ичимен ойлонуп ошентип калчумун. Эми сиз айылдашысыз, замандашысыз жого жүргөн. Эми Кытайда да айтып атпайсызбы? Мен үйүндө жашадым, мага мугалим да болду деп, сабак берди деп. Эми бул биз өкүлөр айтып берген менен иш чыкпайт. Эми айылды неде? Мисалы үчүн Кең Суу айылы неде? Сиз окшогон аксакалдары ушу бир демилге көтөрүп бул ишини бир мындай кылса болобу деген атын көчөлөргө атын берип дегендей жана башка жактарга аябай туура айттыңыз. Ушул менин оюмда болчу. Кимге барып айтып, кандай кылам деп ойлоп жүргөм да, акылымда мындай. Бул кишинин жанакы эмгегини ушунчалык мыкты эмгеги болгондугун мен жакшыраак билип атпаймынбы? Бир тууган инисиндей болуп, үйүндө жаткан, жатып окуп, баарын билген киши болуп. Ушул эмгеги бааланбай калып, такыр ушу ойдон калып калабы деп аябай ойлонуп жүргөм. Муну айтканыңыз аябай туура. Муну эл көтөрүп чыксаңыздар болот да. эл көтөрүп чыксак болот. Айыл туурабы? Айыл эмгеге кылып, жогорку бийликке чейин жазып берип. Мындай илимдүү адамдар төрөлөбү жокпу? Туура айтасыз. Ким билет аны? Эми мындай аман адамдар чыгыш бирок адам болгондо чыгат го. Чыгат, ал үмүтсүз болбойбуз. Жашоодо болот. Бирок деңгээлине жараша. Бул жасаган эмгеги действительно ушу татыктуу да, аябай татыктуу. Туура айтасыз. Абдан мыкты окумуштуу. Абдан ушундай жазуучу, ушундай бардык жагынан бул киши мактоого татырлык адам. Эгерде көзү тери болгондо мына азыр деле тым болчу киши ушул убактарда. Балким азыр деле болмок арабызда деген бир атаганат арман дүйнө болду да. Анан эми бул кишиден мынакей эми кылымга тете азыр мынакей 98 жашта болуп калмак экен. 26 жыл менен эсептесек, туурабы? 100гө чукулдап калмак экен да. 100гө чукулдап калмак. Бирок эми артында өлбөс өчпөс эмгектер калды аба. Туурабы? Анан эми сиздердин айылда мен жогоруда санап кеттим эми. Бул катарында деле мына Зияшбектенов деген аксакал бар эле. Ал деле эскерилбей жүрөт көп. Ошол да эскерилбей жүрөт. Мен дагы бир айтайын деп отурганым ушул болчу азыркы сөз. Сиз мен как раз ойлогон ойду сиз улап кеттиңиз. Ушул кишинин эмгегин дагы мен көп көрдүм. Үйүнө барып жанакы бир тууган иниси номер 5ти бүтүп, тияктан Кытайдан келип, Капар деген агасы естип келип, Зияштын колуна өткүзүп берген. Момуну окутасың деп. Өзү бир колу мындайраак болчу, майыбыраак. Отко күйүп калган кичине кезинде. Анан номер 5те окутуп Зияшбектен университеттин физмат факультетине өткөн. Номер 5тин балдары жакшы окуйт экен да, көпчүлүгү эле жогорку окуу жайларына өтүп кетти. Ошонун бири ошол. Дагы бирөө Кусейин Карасаевдин инисинин баласы Абылкайыр деген. Ада номер 5ти бүтүп, университеттин химия факультетин бүткөн. Анан бүтүп, политехнический институттун химия факультетине иштеп калды. А тиги Бектенов Абдыразак болсо физматтан сабак берди, кадимки эле политехнический институттун студенттерине. Кечээ жакында эле каза болду ал. Эми Зияш атам да ушундай көтөрсө деген ой бар экен да. Ооба, так ошондой болсо деген оюм бар да. А кишинин дагы өмүр баянын мен жакшы билем. Үйүнө көп барчумун. Мен мындай арабча жазганды билем да. Арабча баякы мурунку илгерки кезде жакы араб алфавитасы менен гезиттер чыккан турбайбы? Ошолордун сактап жүргөндөрүн алып окуп ошентсем аябай ыраазы болуп ал киши. Сен орусча дагы муну да билет турбайсыңбы деп. Мен тияктан ошо университетти мен араб тили менен окуп бүтүп келдим. Бу жака келип анан орус алфавитасы менен университет институт бүттүм. Зияш ата ушундай сөзгө чечен адам эле, аябай чечен сөзмөр киши эле дегенде. Чечен киши болчу. Ал кишини да көрүп калдым баягы бир катар радиолорго да тасмаларга жазылып калгам. Анан эми анын үйүнө да болгом институтта. Ал убакта ал кишинин көзү мындай ажиз болуп калган экен, көрбөй ошондой болуп калды кийин картайган кезде. Бирок ошондой болсо дагы сүйлөп берди бир 200 саат. Мына ошондой
ойлоп калдым да. Аябаган билимдүү киши Бир сөздү кайра кайталабаган. Анан көргөн билгендерин эс тутуму да ушунчалык жакшы экен. Ушунчалык сан жыраны да билчү, баарын билчү. Ооба. Чечмелеп берген талай нерселерди. Атагына Арман Түнем баягы заман ушундай экен, өтөт да жашоо деген доордун үнү ушундай экен. 84 жашында каза болду ал киши. Ооба, туура айтасыз 84. Түгөлбай Сыдыкбеков да 84 жашында каза болду. Кусейин Карасаев алардан 10 жаш улуу экен. Ооба, баарынан болчу. Ошолорду тиякка окуу тигиби деп угуттеп аракет кылып жүргөн киши экен да. Жаш улуу да. Ооба. Ошого байланыштуу. Зияшат Баарын айткан айтып берчү. Ошолордун баарын бектенип Зияштан уккан мен. Ооба. Зияшат мага да айткан ушу мени Кусейин ата Карасаев. Буякта айла жүргөндө мени алып кетип ошол окуга чакырып, ошол мени адам кылган, окутуп деп, окугун деп. Мен ошондон окуп барган, билим алгам депчи. Окууга умтулгам деп. Көрбөйсүзбү? Ошол эме ал убакта деген булардын өзлөрүнүн эле дээринде болсо керек. Дээринде бар. Анан илимге да умтулуп жанакы чыккан. Кыйын заманга кабылып калышкан. Ооба. Ал чындык. Эндеген тагдырларды башынан өткөрбөдү. Репрессия учурунда дагы Зияшат дагы таяк жеген кармалып. Ким Кусейин Карасаев дагы кармалган ошол мезгилдерде. Канча деген азап тозокторду башынан кечирди. Мен Зияшатадан уккам. Туура айткан. Анан эми баягы өзүңүздүн элиңизге бир каалооңузду айтсаңыз ата. Тилектериңизди айтып койсоңуз мынакей. Эми сиз мына кылымга тете мына өмүр сүрүпсүз, 95 жаш деген ар кимге эле келе бербейт бул жаш. Анан эс тутумуңуз да жакшы экен, билимиңиз да жакшы экен дегендей. Анан мына сиз дагы мынакей ушул Зияшат атанын, Түгөлбай атанын, ошондой эле мынакей Кусейин Карасаев атанын, анан Аман аба менен дагы мынакей үзөңгүлөш көрүп замандаш болуп калдыңыз экеним. Анан бир өзүңүздүн элиңизге бир батаңызды берип коюңуз. Жакшы болот. Тилек айтып. Жакшы болот. Эми өткөндө ушундай өтө кыйынчылык заманды баарыбыз өткүзүптүрбүз. Айтылган кишилер, эл кыйналыптыр аябай. Эми ал өз убагында өтүп кетти. Көрдүк кыйынчылыктарды. Эмки айтарым жанагы президенттер алмашты. Тиги болду, бу болду, абдан кыйын заман. Буну да өткөздүк. Адам баласы баарына чыдайт экен. Эми айтарым ушу эми жакшы заманга кабылдык. Туура. Буюрса, Туура. ушу заманды баарыбызга кут кылсын деп айткым келет. Айтканыңыз Кесирленбей, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн, момундай жакшы заманга кабылдык. туура айтасыз. Ушуну Кудай кут кылсын дейм. Мына заманыбыз оң болуп атат. Мындан да жакшы болобуз. Туура. Биз ал кезде бар болобузбу, жок болобузбу, аны бир Кудай өзү билет. Ушуну аман жакшы сактап күтүп алалы деген гана тилегим бар. Рахмат. Эң жакшы тилегим ушул. Турсун ата рахмат. Мынакей сиз жогоруда келип, мына Аман Сасыбаев жөнүндө мынакей эскерүү берип, эстеп кеттиңиз дегендей. Ошондой эле көз өтүп кеткен Зияшат ата жөнүндө эскерип атасыз дегендей. Ана мына ушу Зияшат ата жөнүндө дагы көп нерселерди эскерип жазып алып келип сиздерге берсемби деп жүрөм да. жакшы болот эле. Жакшы. Жакшы болот. Анан эфирден дагы мынакей сиз үчүн доорунун эшиги ачык. Мына кийин баягы маегибизди дагы улантабыз. Кийинки эме болуп калса, буюрса Зияшат ата жөнүндө сөз кылмакчыбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер жогоруда Доорунун программасынан ушул белгилүү инсандар кеңеши айынан чыккан түбүр айындагы Аман Сасыбаев жөнүндө бүгүн мына Турсун атабыз 95 жашта болсо дагы атайын ат арытып айылдан келип дегенде биздин студияга мейман катарында келип айтып берип атат. Мындан аркы программабызда дагы кийинкилерде дагы ушул мына ушул эле айылдан чыккан Зияш Бектенов жөнүндө дагы Турсун ата менен бирдикте сөз кылмакчыбыз. Эмесе кайрадан көгүлдөр экранга жолугушканча сак саламат болуңуздар.